облысынын Өзгөт районундагы Төрткөл айыл өкмөтүнө караштуу Шоро-Башат айылында айдоочунун үй бүлөсүндө 7 туугандын 3-сү уундардын улуусу болуп 25 февраль бейшемби күнү төрөлгөн. Ошол эле айылдагы Тагай Асыранов атындагы номер 6-орто мектебинде билим алган. Билими орто. Бир уулдун атасы учурда Москва шаарында жашап эмгектенет. Саламатсыздарбы, кадырлуу кыргыз калкым, өнөрдү өйдө баалаган талант тарапташтары, Алмустактан сөз кадырлаган, ыр урматтаган уюткулуу улуу журттун урпактары, кутмандуу ушак кечиңиздер менен. Амансыздарбы, ардактуу агайын туугандар, алгачкы китебин алдыңыздарга тартуулап, бүгүнкү күнү майрамга айланып олтурган адабият алаңына жаңыдан баш багып келе жаткан бүгүнкү Зикирдин Рыспаевдин жалпы саналаштары чегара жетпес чексиздикке чейин созулган поэзия мейкинине кош келипсиздер. Поэзия деген жан дүйнөнүн талабы, адам жеке сезимдерин сүрөттөп, аны табияттын бир бөлүгү катары берүү. Ыр тизмектери жүрөк түпкүрүнөн чыгып, өзөк алдынан орун таап, сезим элегин кылдап өткөн сөз гүлдөрүнүн кошулмалары. Поэзия бул реалдуулуктун же эмоциянын кылчоксудур. Адам өз денесине батпай, сезимдери жа бербей, болбосо сөз аркылуу өз тагдырын же тагдырларды айткысы келгенде, аны ырдын тар чөйрөсүнө, ойдун кең дүйнөсүнө салар экен. Эмесе дал ушул машакаттуу жолго аттанган, акылын калчап, адал ой, ак эмгек менен ыр жазган, көпчүлүктүн көөнүн бурдуруп, көө эмес болсо да көөдөнүн жарып чыккан сөздөрдөн ыр курап келе жаткан 2018 жылдын Москва кайрыктары Адабый клубунун жылдын мыкты акыны номинациясынын жеңүүчүсү Зикирдин Рыспаевдин жүрөктөгү жаңырык аттуу тырмак алты китебинин ачылыш аземине ортоктош болуңуздар. Кадырлап кылымды артка таштаган, келүүдө өсүп акындар жан дүйнөсүн жактаган. Азыркы күндө акын көп, сапатсыз бирок саны бар. Бүгүнкү китеп ээсинин мээнеткеч тапкыч жаны бар. Зикирдин деген бир сын келечек күндө жаңыраар. Калем алып шилтеген, уйкаш сөздү издеген, акын болуу оңой эмес билемин, бирок үмүт үзбөгөн. Акын дүйнө эмес кирдеген, акын адам калп айтууну билбеген, жер жарылса өтө такын жүрөгү аркылуу деп мен да туюп үйрөнөм. Ырлар менен чоң изатта калтырып, ырлар менен жашап өтөн дүйнөдөн. Дал ушул ойлор менен чоң максатты алдына коюп, талыкпаган эмгектин артындагы таттуу күндөрдүн даамын татууга талпынган бүгүнкү салтыраттын күнөкөрү Зикирдин Рыспаевди чакыра алабыз. Кооздогон, жеңин түрүп, жакасын оңдогон, ар бир ырын тартипке салып, колдогон, онтотпосо да оор түйшүгүн таскан редактору, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү Самара Насырованы да чакырып алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Жаңыдан мына канат кагып, талпынып чыгып келе жаткан жаш талант Зикирдин инибиздин тырмак алды
жүрөктөгү жаңырык аттуу китебинин бет ачар азирине куш келипсиздер. Зекердиндин чыгармачылыгы тууралуу айта турган болсом, мурда кийин бир дагы ырын окубаганмын, өзүн дагы көргөн эмес элем. Былтыркы жылдын 18-жылдын где-то бир сентябрь айлары болуш керек. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 7-нин бири Кыдыр аттуу Таймаштын 4-чү айлампасында Тайыр Ташмырзаев деген биздин дагы бир таланттуу жигитибиз бар. Ошол балабыз тап келип тааныштырып калды. Эжеке, мына баланда чымын бар эле, конкурска катышышына кандай карайсыз деп. Албетте биз ал клуб, бул клуб деген бөлүнүү, жарылуу жок болгондуктан дароо эле өзүн сынап көргүсү келгендерди кабыл алабыз. Анан мен айттым буга, мейли кел өзүңү сынап көр деп. Ошентен телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу байланышып, ырларын мага жөнөтө баштады. Ырларын окуп көрсөм, жаңыдан эле калем кармагандай эмес, такшалып калгандай көрүнүп турат. Анан дагы өзүнүн өзгөчө стили бар экен, социалдык темадагы ырларды аябай жакшы жазат экен. Ошонусун бааладым дагы 5-турга коштум. Зекердиндин тушоосу ошол 5 айлампада кесилди десем болот. Өзүнүн аракетчилдиги менен, өзүнүн кандай адабиятка болгон, поэзияга болгон кызыгуусу менен, жакшы даярдыктары менен жакшы жетишкендикке жетишти. Анын ошол менен гана чектелип калбастан, кече жакында өзүңүздөр билгендей, жылдын мыкты акыны номинациясынын жеңүүчүсү дагы болду. Бул дагы бир өзүнчө бир жетишкендик десек болот. Андан кийин ушул китеп тууралуу сөз болуп калды. Карап көрсөм, китепке жанагыдай ырлар бар экен. Буларга стимул катары, мотивация катары биз албетте колдошубуз керек. Ошондуктан Пушкин 33 жашында ыр чыгарганда, китеп чыгарган. Ошону ырым кылып, Пушкиндин Бордина гүлүндөй болсун деп 33 ырын күздөн баштап уже даярдай баштадык. Көп деле оңдогон жокмун. Өзүнүн таза эмгеги, өзүнүн даярдыгы бар, өзүнүн чыгармачылыгы десек болот. Андан мындан кылып алган эмес. Азыркы кезде байкап атсаңыздар керек. 2 саптын башын бириктирип ыр жазган аябай көбөйдү. Аны айтпасак болбойт, айтыш керек. Ошол нерселер бул балада жок. Аябай текшердик, комиссиялык составтан өттү, Кыргызстандын комиссиялык составынан өттү. Жакшы өттү бардыгы буюрса. Эми бул жигиттин берейин деген ойлору өтө көп. Ырлары аркылуу темада жазылган. Бир эле социалдык тема менен байланып калган эмес. Ата-эне тууралуу, мисалы апалардын тамагында бейиш деген сөздү ыйык тутуп апаларга арнап жазган ырлар аябай көп. Ошондой эле сүйүү темасынан да айланып өткөн эмес. Негизи эле мигрант калемдер, мигрант акын эмнени жазат? Албетте кусалыкты, сагынычты, ата-энеге, ата журтка болгон сүйүүнү жазат. Мисалы Кыргызстандагылар көп угабызда барганда, барлашканда бизде тема жок. Ошон үчүн бир үйдү, жайды, шаарды, сүйүүнү жаза беребиз деп. А бизде даяр тема, миграция темасы даяр тема. Ошол нерсени ушундай сөз менен тыкыр иштеп, ийине жеткире жаза алгандыгы менен айырмаланат. Азыркы чыгып келе жаткан жаш таланттардын ичинен. Сага айта турган болсок, мисалы поэзия менен гана чектелбестен, тамсил жакка дагы бир аз болуп кеткен.
Ажылордон жогору деген ырын окусаңар аябай таасирлүү жазылган. Ошол эми убакыт чектелүү болгондугуна байланыштуу мен бардык Зикирдиңдин бүгүнкү образын ачып бердим деп айта албайм. Колуңуздарда, алдыңыздарда китеп турат. Ушул китептен алып окуңуздар, өзүңүздөр чыйынтык чыгарыңыздар, баа бериңиздер. Ал эми Зикирдиңге келечекте даңгыр жол, ийгилик, чыгармачылык ийгиликтери өсө берсин, өнө берсин. Ар дайым жолуң ачык болсун иним. Бүгүнкү күн жакшы күнүң, сенин майрамың. Куттуктаймын чын дилден. Бардыгы сенин талантыңды сыйлагандар келип отурат бул жерде. Ийгилик. Ассаламу алейкум. Урматтуу Москва кайрыктары Адабек клубунун жетекчилери, мүчөлөрү, урматтуу коноктор, жалпы поэзия сүйүүчүлөрү, кутмандуу кушубак кечиңиздер менен. Бүгүнкү ыр майрамга куш келипсиздер. Бул майрам жеке менин эмес, бул Москва кайрыктарынын майрамы болсун. Майрамыңыздар кут болсун. Биринчиден, мени бул адаби чөйрөгө алып келген Багат агай Бапановго чоң ыраазычылык билдире кетем. Өткөн жылы ушул бир концерттен көрүп, сен аралашпай калдың, аралашышың керек, чыгышың керек деп отуруп алып келип, кошкон Багат агай болот. Багат агайга ыраазычылык, сизге рахмат. Андан кийин урмат эже, жамал эжелер, жалпы аксакалдар өсүшүң керек, чыгышың керек деп колдоп жүрөсүздөр. Сиздерге рахмат. Китепке келсек, бул китептин түйшүгүн китеп чыгарган акындар же болбосо жазуучулар баары билсе керек. Бул китептин түйшүгүн мен сезген жокмун да. Баштан аяк ушу Самар эже жүгүрүп, Самар эже бүтүрдү. Самар эже, сизге рахмат. Чыгармачылык жолунда чоң жолду ачып берген, чоң курулуш жасаган ушу Самар эже болду. Эл алдына алып чыгып, элге тааныштырып, үмүтүбүздү жандандырып, чыгыбызга, өсүүбүзгө кичине шарт түзүп берип атат. Самар эжеге рахмат. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Рахмат чоң баарыңыздарга. Калбай, убакыттын агымынан билбедим кайда кетип баратабыз. Түшүнбөй оюбуздун тардыгынан батыштын кийимдерин талашабыз. Ак жоолук, ак элечек унутулуп, апалар чачын жайып жүрүп калды. Кызыбыз көйнөк кийбей салтты бузуп, батыштын жынсы шымын кийип калды. Шапке деп ак калпакты башка кийбей, улуттук кийимдерди унуткардык. Балдарга үлгү болбой ата канат, аталар чолокшумчан жүрүп калдык. Бабалар мурас кылган каада салтын кийимин баалабадык аттиң арман. Өзүбүз билбей туруп салт санааны, жаштарга калтырабыз кантип анан. Өзүбүз билбей туруп салт санааны, балдарга калтырабыз кантип анан. Келечектин талкалап үмүттөрүн, кечээкинин кайталап күйүттөрүн, алга сүрөп колдобой улам кайра, аксаттыңар улуттун күлүктөрүн. Ала тоонун талкалап мөңгүлөрүн, асыл жердин саттыңар алтын кенин, там салууга жери жок калкың жүрөт, тарттырдыңар Кытайга жердин көбүн. Улутуңа кылган ишин калыспы, улам алып көбөйтөсүң карызды. Уул кызыңа небереңе эртеңки, улутуңа калтырарын карызбы. Токтот болду адал иштеп сүйлөгүн, токтот жетет тоодой карыз үйбөгүн.
Туусун көтөр, мекениңдин бийикке таңданышсын эли бүтүн дүйнөнүн. Туусун көтөр, мекениңдин бийикке таңданышсын эли бүтүн дүйнөнүн. Чоң рахмат, Зикирнага бар болуңуз. Калемиңиз мындан дагы пурчуй берсин. Калемиңиздин сыясы эч качан түгөнбөсүн. Ушундай пурч жеткиликтүү ырларды элге баарысына жеткирип жүрө бериңиз. Сиздин да чоң акын болушуңузга биз тилектешпиз. Талантка, ырларга бай, талассыз артык жагы. Ааламы аруу таза Москва кайрыктары. Кулачын кенен жайып, тамыры терең дагы, дээрине барларга дем Москва кайрыктары. Аркалап бүтүн жүгүн, арнаган күчүн күнүн жетектеп келе жатат Москва кайрыктарын Бапанов агай бүгүн. Клубтун жүрөгүдүр, ырлардын түнөгүдүр, редактор Сабаева көп кылган эмгегинин бул күндөр үрөнүдүр. Анда эмесе сөз кезеги Москва кайрыктары адабий клубунун негиздөөчүсү Багыт Бабанов, редактору Жамал Сабаева. Кайрыктардын мүчөлөрү, акындарына бүгүн биздин балабыз Өзгөндүн кулуну Зикирдиндин бетачар биринчи ушу китебин неде тырнак неде деңер ошондусун бүгүн ал сөз менен башкача ойлоп калдым ошочомда. Эми Зикирдин да сенин эми жаңы баштап мурда эле жазып жүрчү экенсиң. Ушундай ортого мындай агайларың колго алып, эжекелериң коштоп сага ишеним берип, мындан кийин сен курч ырларды жазып, калемиң курч болсун. Эң негизгиси үй бүлөң менен тынч, ден соолукта болгун. Сага каалообуз ошо иштериң ийгиликтүү болсун, ойлогон максатыңа жеткин. Шаарында жашап жана эмгектенүү менен бирге колунан калемин түшүрбөй чыгармачылык менен алектенип, кыргыз тили менен адабиятын чоң салым кошкондугу үчүн Зикирдин Рыспаев сыйланат. Өзгөн коомунун төрагасы Касым Темиров колдонду. Андан кийин сөздү коомдук кеңештин төрагасы Райымпур Зуматович келип кетсеңиз. Урматтуу кечиңиздер, урматтуу адабият поэзия сүйүүчүлөрү, мен үчүн абдан кубанычтуу мына бүгүн Зикирдин элибиздин алгачкы китебин бетачар аземине катышып сыймыктанып кубанып атканыбызга дүйнөдө геополитика деп болот. Ошол саясат деңгээлиндеги 6 миллион калк Кыргызстаныбыз аянт жагынан да көп чоң эмес. Экономика жагынан, саясат жагынан, социалдык демократия жагынан жер бетине билинип калган, көрүнүп калган өлкөлөрдүн катарына киребиз. 6 миллион калк бул башка улуттарга салыштырмалуу, башка мамлекеттерге салыштырмалуу бул көп деле чоң сан эмес. 6 миллиондун ичинен канча миллион кыргыз, нукура кыргызбыз. Көп болсо 4 миллион болсо керек, 4-2 болсо керек. Өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн жерибиз бар, өзүбүздүн сыймыктуу адабиятыбыз бар, өзүбүздүн маданиятыбыз бар, өзүбүздүн президентибиз бар, өзүбүздүн желегибиз бар, өзүбүздүн гербибиз бар. 40 миллион, 50 миллион сандуу улут калктар өздөрүнүн туруктуу жери жок, өздөрүнүн мамлекети жок, өздөрүнүн булагы жок. Биздин баарыбыз бар. Бүгүнкү күнгө чейин жер бетине элге таанып калган байыркы улуу кыргыз калкыбыздын адабияты, маданияты,
саясат тармагынан, Евразия жагынан өнүгүп келатабыз. Ошону менен бирге адабият жагынан биздин агабыз, атабыз кыргыз калкын, кыргыз жерин, кыргыз маданиятын жер бетине тааныткан биздин Чыңгыз атабыздын жолун жолтоп бүгүн бул жерде көбүнчө сиздер отурасыздар. Эми тарыхта ар мамлекетте, ар кандай деңгээлде, ар кандай учурунда Зикирдин дем айта кетпеди, жогору жака көп тийишкен деп. Пушкин, Лермонтов, да башка акындар, поэттер деп бүгүн өз убагында бийликке ачык айтып, көзүн айтып, кемчиликтерин белгилей кетип, өлкөнүн, мамлекеттин саясатынын, демократиясынын өнүгүүсүнө өздөрүнүн өз учурунда салымын кошушкан. Мен ишенем, Зикирдин сиздин да мына белгилей кеткен азыр айткандар бүт баардыгы отуруп баарыбыз күбө болуп атабыз. Элибиздин, мамлекетибиздин, бийлигибиздин өзгөрүүсүнө, өнүгүүсүнө тиешеси болот, салым болот деген ишеничтемин. Ошон үчүн сизге адабият жагынан, поэзия жагынан сизге ийгиликтерди каалайм. Каалдым калемиңиз курчуй берсин ар тармак боюнча. Өзүңүз жеке үй бүлөгүңүз тармагы жагынан болсо ишиңизде ийгилик болсун. Бул жакта баарыбыз бул жерде жүрөбүз. Максатыбыз баарыбыздын бир болсо керек. Биз балага карабыз, багабыз, ата энебизди колдойбуз, жумуштабыз. Ошону менен бирге убакытта мына адабият менен өнүгүп келатабыз. Бүт бар жоктарыңыз сизде ийгилик болсун, сизге ийгиликтерди каалайм. Дайым жаныңызда кубанычтарыңызды бөлүшкөн, күйүүтөрүңүздү көрүшкөн, сындабай сыйлашкан досторуңуз, боордошторуңуз көп болсун. Бактылуу болуңуз, ийгиликтүү болуңуз. Биздин да коомчулуктан баракчабыз бар, шартка байланыштуу машинада болуп калыптыр. Мен унутпаймын Зикирдин. Зикирдин мырзаны мен 2010-жылдан бери тааныймын. Биздин Нур газетасы 2009-жылы чыккан биринчи жолу. Москва кайрыктары адабий клубу 2010-жылы негизделген. Ошондо гезиткелер чыгып, таркатылып, андагы ырларды окуган акындарыбыз, ошо чыгармачыл жаштар метро Сухаровский деп офиске келип, бизден кабар алып, ырларды берип турат. Ошонун бири ошо Зикирдин 2010-жылы биздин офиске келген. Москва кайрыктарынын офисине келип, отуруп, ырын окуп бизге гезиткелерин чыгарып, ошондо келип жүрчү. Кийинчерээк эле көрүнбөй калды. Көрсө Кыргызстанга кетип калыптыр. Кайра барып, кайра келип, анан биздин мүчөлөрүбүз көп эле, көпчүлүгү ошо агым болуп келип, кайра кетип калышат да. Анан 1-2 жыл мурун дагы көрүп калдым. Дагы келип калыптыр. Келбейсиңби биздин адабий клубка? Талантың бар, ыр жазасың деп чакырып, анан кайра аралашып, жандар, мына ошонун баягы жемиши болуп дегендей, конкурска катышып, 2018-жылдын ошо биздин кайрыктардын адабий клубтун ошо мыкты акыныбыз болуп алды. Андан куттуктап коелу дагы бир жолу. Ошондой эле аркасынан эле китеби жарык көрдү. Эми айтайын дегеним, биздин ошо адабий чөйрөдө, биздин клубда, Москвада ошо мөмөсүн бери баштадык десек болот да. Билбей эле ошо 9-10 жыл болуп баратыптыр. Ошо алгачкы китептерин чыгарышып, ушундай жакшы чыгармалар жаратып атышат. Ошо Зикирдин сага эмне каалам акын? Сага ошо ийгилик, ошо көп иштешиң керек дагы. Жакшы ырларды жарата бер. Ошо көптөн айтып кетем, ошо кыргыз эли
ошо баягы чыңгыз атабыздын жолун жолдоп дегендей дүйнөгө таанылган өлкө бололу деп атабыз. Ошо ийгилик каалайм, чыгармачылык ийгилик. Анан кыргыз эл акыны болот. Ошо куттуктайм деп атам. Кечиресиздер, бир кошумча жасай кете турган бир маселе бар эле. Эми кыргыздардын бүт баары саясатчы болуп калып атат. Кайда болсок дагы сөздү кайерден болосун уруудан баштайбыз. Экинчи маселе саясат маселесин көтөрөбүз. Жакында курултай өтүп, биздин баш мыйзамыбыздагы расмий тил боюнча референдум өткөзөбүз деген сунушту уксаңыздар керек. Ошол боюнча биз жашап, өнүгүп, өсүп, бала бакырабызды багып жүргөн мамлекетке тиешелүү маселе деп ойлойм. Бул жерде силер адабиятчылар отурасыздар, сунушту кандай кабыл аласыздар? Бул жерде бир кандайдыр бир розычы жакшы билет го дейм, кандай бир форматта орус тилди колдойбуз, орус тил өнүксүн, орус тил биздин конституцияда калсын, орус тил болбосо биз Афганистан болобуз деген маанайда мен бир аз болуп атам да, утилизировать этип атам. Ошол форматта бир Московский дом национальностьтин аянтын сурайбыз. Ал жерде бир бөлөтүн тактап, теманы тактап, бала бакчадан баштап кыргыздардын, менин мектеп окуучуларды, студенттерди, бул дагы кыргызча окуган орус кыздарды чакырып, ошондой эле бул жердеги студент аспиранттар бар, институт литературы языка деген бар, элчилик бар, миграция бар, жалпы адабиятчылар бар, башка диаспоранын өкүлдөрү бар, баарын чакырып ошол орус тили темасында бир конференция сыяктуу өткөзүп койсок каршы болбосоңуздар. Ошону биз Жамал Сабаев менен акылдашып, розычы бир аз кеч келип калдыңыз, сиз менен дагы орус тилге тиешелүү биздин инсандарыбыз менен катышуубуз менен ошону өткөзүп койсок деген сунуш болуп атат. Бүгүнкү неме боюнча марттын канчасында болду? Марттын 15-16-сында деп ошого даяр болсок, бир саат, бир жарым саат. Бүгүнкү Зикирдин Рыспаевдин автордук кечеси бул Москва кайрыктары адабий клубунун дагы бир күчтүү бир жакшылыгы. Зикирдин ушу биздин Москва кайрыктары адабий клубуна келгенден баштап өзүнүн активдүүлүгүн, энтузиазмын жана ошондой эле өзүнүн ушу ырларынын баардыгын даяр экен да, жетиштүү кыргыз тилинин аябай өзүнүн кыргыз тилиндеги болгон сөз байлыгы күчтүү жигит экен. Себеби бизде ар кандай жаштарды кабыл алып, ошо ырды жаңы жазып баштагандан баштап, Кыргызстан жазуучулар союзуна Эчен деген наук кандидаттардын илимий иштерди жактаган комиссиянын мүчөлөрүнүн сынагынан өткөн ушул мыкты акындарды, жазуучуларды даярдаган биздики бир өзүнчө мектеп болуп атат. Мына азыр ушул 2018 жана 2019 жылы биз Москва кайрыктары адабий клубунун ушу кичине жашыбыз жогорулап калган акынчылык жагынан же болбосо жазуучулук жагынан ушу ташыйба алып калган акын жазуучуларыбыз ушу жаштарга бир башкача сын пикир менен, критика менен карап ушундай катуу мамиле кылып атабыз. Себеп дегенде бизде да болуп калып атат. Кээ бир жаштарыбыз кээ бир китеп чыгарат деп эле баягы плагиат же болбосо ырлары бир эле сабын оңдоп койбостон бирөөнүн ырын алып туруп, ошону мына башынан аягына чейин биринчи куплеттен 4-чү куплетке чейин анча-мынча жерлерин оңдогон боюнча жиберип коюп атышат. Бул биз үчүн мындай акындар бизге акын болуп, жана кыргыз элине дагы керек эмес. Ошол үчүн биз буларга түз анан туура мамиле кылып, ошолорду жакшы жолдорго салышыбыз керек. Зикирдиндин ырлары болсо эң так жана өзү мына азыр эки ырын окуп кетти, байкасаңыздар керек. Түз ой пикирин так даана билгизе алган ушу жаш мыкты акындардын арасына кирет экен.
Себеби 7-нин бири Кыдыр деген конкурсубуз бар. Далай жакшы таланттарды таптап атат. Жылдын мыкты акыны деген конкурсубуз бар. Мына ушул конкурстарда дагы эң сонун тандалып атышат. Тандоодон мына тапталат. Биз мына бүлүктөрдү таптап анан чыгарып атабыз. Ошон үчүн мен Зикирдин сага айтып кетет элем. Сенин жолуң түз, калемиң шыдыр. Мындан ары ушу азыркы биз айтып кеткен сөздөрдүн бардыгын эске алып, дагы чыгармачылык изденүүң көбөйүп, китептерди көп окуп, Россияда жашап аткан үчүн мына азыр эле агайыбыз айтып кетти. Райымкул Арыс Маматович, орус тилин же болбосо андан башка тилдер, дүйнөдө эмне деген тилдер бар? Ошондой тилдерден жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Маадамиктен 70 тилди билгениң. Үйрөнүп, ар бир адам жок дегенде азыркы мына интеллектуальный адам. Өткөндө мен международный форум переводчиковго катыштым. Ушу Кыргызстандан, дипломатический академиядан бир гана адам келди и Москванын ичинен бир гана ушу мен катыштым. Ошол жерде кеп болду. Ар бир интеллектуальный адам мектеп жашынан тетиги 90го чейинки адам өзүнүн эң эле жок дегенде 9 тилди билиш керек экен. Бул ошондо азыркы интеграциянын, азыркы ушул биздин бул инновациянын күчтүү мезгилиндеги ушул нормальный адам болуп эсептелет экен. Ошон үчүн мына тил илимин дагы өнүктүрүп колуңан келишинче эң жок дегенде мына тюркоязычный тилдерди же болбосо орус тилин ушу баса белгилесеңер, жана окуп билим алсаңар өзүңөргө пайда деп ойлойм. Райымкул Арыс Маматович, сиздин ушу азыркы айтып кеткен сунушуңузду биз жалпы Москва кайрыктары колдойбуз. Себеп дегенде мына бизде орус тилине абдан жакшы мамиле берилип атат. Жакшы мамиле жасалып атат. Мына азыркы күндөрү бизден мен сүйүнчү бир жакшы кепти айтып коеюн, өзүбүздүн котормочубуз чыгып атат. Мына маңдайыңыздарда отурат Айнаш Козубаева деген биздин жакшынакай акын кызыбыз. Бул кыздын ырлары дагы өтө абдан жакшы, ырына жараша ушу орусча котормолору дагы абдан жакшы чыгып атат. Ошондуктан биз мына Москва кайрыктары адабий клубу Орусиянын Лифт деген адабий коомчулугу менен бул Народный ассамблея Евразияга дагы кирет. Мына ушулар менен кадимкидей контрактты түзүп, сонун кылып анкеталарды толтуруп туруп, мына алардын иш-чарасына биз барып, биздин иш-чараларыбызга алар келип атышат. Бул дагы биздин эң жакшы эмгегибиз. Мына именно мына сиз азыр айтып кеткен сиздин ушул иштериңиздин бардыгын тең ушул конокторду чакырып, башка улуттардын акын жазуучуларын чакырып, жана өзүбүздүн дагы мыкты иштерибизди көрсөтө алабыз. Эң чоң рахмат. Бул жерде ушу дайыма биздин коомчулуктан Райымкул Арыс Маматович, Касым агай, мына Роза эже Адышева, Зинаш эже, Садыр агай, эмне иштерибиз, кандай гана иш-чараларыбыз болбосун ушу абдан жакшы көтөрүп жүрөсүңөр. Бул биз үчүн өзүнчө сыймык. Биздин адабий клубдун жаштары, Зикирдин окшош мыктыларыбыз сиздердин ушу ишеничиңиздерди жерге калтырбай, кыргыз элине дагы ушундай жакшынакай жигиттерди, жакшынакай кыздарды дайындай беребиз. Ошондой эле жалпы тиги Кыргыз Республикасынын кыргыз тили коому бар, өзүңүздөр билесиздер. Райымжан Курбанов президент. Биз ал агай менен түздөн түз иштешебиз. Жана ошондой эле мына ушул Москва шаарында жана Москва областында Кыргыз Республикасынын кыргыз тили коомунун Москвадагы президенти Багыт Бапанов. Бүгүн ушу көпчүлүк ардак грамоталар биздин Москва кайрыктары адабий клубунун атынан дагы, Кыргыз биримдиги деген коомдук уюмдун атынан дагы, агай айтып кеткендей мына диаспоралык коомдук уюмдун атынан дагы берилиптир. Жалгыз гана ушу кыргыз тилине кылган эмгегиң үчүн, жакшы ушу маданий адабий иш-чараларга активдүү катышкандыгың үчүн ушул китебиңдин ачылышы менен куттуктап, кыргыз тили коомунун ыраазычылык баракчасын тапшырып коюуга уруксат этиңиз.
куруу болбосун. Мен кайра чыкпайлы азыр ушуну менен отурам, башка сүйлөбөйм. Кечиргиле. Алып тур. Эмели мына жап-жаңы которуп жаңы ушу Айнаш Козубаева кызыбыз бир ырды жашынакай которуп туруп жөнөттү. Бул эми далил болсун сиздерге, ошону окуп коелу. Түшүмө да кирбей калдым. Көрбөй калдым. Мен сени көрбөй калдым. Жылаажындай үнүңдү да укпай калдым. Качанкы күндө көргөн түштөрүмө телмирттиң го, унуткар кирбей калдым. Эсиңде болсо керек куштар үнү, эрте таң эреркеген жамгыр күнү, жаз жыты жылжып аккан булак болуп, жаан менен кошо акты аппак сүйүү. Ааламдын өз сырларын ичке катып, асманда табигатта түк түш өлбөйт. Ажүрөк өткөн күндү эске салып, ачылган күнгөлет деп түк түнөрбөйт. Жамгырда басып барам көлчүп толот. Жарашат туш тарабың өшөр болот. Так ошо көлчүктөгү оймо чийме сага окшоп жүрөгүмө чекит коет. Сабаева Жамал Турдакова. Теперь перевод Айнаш Козубаевой. Не увижу тебя больше, я не увижу. Серебристый голос твой не услышу. Не приходишь, мелькнув ты забытые сны. В ожидании безответной все еще жду. Наверное, помнишь птиц щебетание. Утренний дождь подарил нам ласкание. Благовение весны, как родник ключевой. Неземная любовь протекла, как ненастье. Скрывая загадки вселенной себе, и небо, и мир затаят молчание, а душа вспоминает о прошлом скорбя и движется впрок заветной надежде. Идут под дождем прозрачные лужи, вокруг все красиво и совместимые. Капельки ставят точки узорами, в сердце моем выводы, итоги. Айнаш Козубаева. Çok rahmat, diyecek ağaylar. Mına sizlerden şunday ulu adamlar var üçün Kırgızdın ululuğu bekepligi saqtalıp gelüde. Sizlerge tereң razıçılık bildiremiz. Mına şunday uyumdardı, şunday klublardı tüzüp koygan üçün mına okşogon жаш таланттар чыгып, мынтип китептердин ачылышына себепкер болуп атат. Анда бизе кезекти автордун калемине таандык ырларга берсек. Автордун жазган ырларын кубаныч, кайгы, жыргалын түшүргөн кагаз бетине арзуусун, мумун бүт барын көркөмдөп окуп беришет керемет сырдуу ырларын Москва кайрыктары Адабай клубунун жаш калемгерлеринин көркөм окуусунда Жумабай Курбаналиев, Бегимай Байыш кызы, Асан Сынар. Жолордон жогора дары болот каймак сүтү кайраны. Жазда, күздө жана калса жайдагы пайдасы жок ак үйдөгө отурган ажоолордон биздин уйлар пайдалуу. Жактырышпайт ченеби жок жегенди, чакырышпайт ага тууган дегенди, элди алдап көп жеп туруп бир күнү биздин уйлар билбей алдап кеткенди. Биздин уйлар мал аты бар болгону, эрте келет желиңгө сүт толгону, пайда берип кызмат кылган жагынан биздин уйлар ажоолордон жогору. Керешели сүтүндө бар береке. Сайгактаса барар жери көрөкө, ташып кетпей Швейцария банкына жан аябай жарап берет кереке. Биздин уйлар ажоолордон уйларда бар береке. Маған орнун да күчүн алган. Егемен элим гүлдөсүн, Зекирен Рысбаев. Жер бетинин
Жер бетін жет айланып жар саламын, Қырғызстан мекенім деп мақтанамын. Тоо тоқой суулар құрчап көрккө бөлөп, керемет қырғызымдың жашағанын. Қырғызстандың желбіретіп желеген, аяламға мен жар сарып келемен. Даңқтап ырдайым талықпастан жерімде, бүтпөс өрес бақытым бұл мекенім. Жүрөгүмдөн чыккан менен жаңырып, жер бетинде турсундайып жаңырып, эгемендүү кыргыз элим гүлдөсүн, мекениме батпайбыз агылып. Атың улук Кыргызстаным өчпөгүн, бакыт кушу колдон учуп кетпесин. Кең пейилдүү кыргыз элим ааламда, бул жашоону ыркөө менен чектесин. Шыңғыс қайрық. Ақ жаңғырда гүл саратты чаптырып, ақ кемеде көз жүгірткен ағаламға, ерте келген турналарда көктөгү, елгүү алып Шыңғыс келген ағаламға. Қылымдарды қарытып бір күн менен, қылымдарды қарытар бір күн деген, қызыл алма қарматып қолдорына, Қызғарын алған алынмасын сүйі менен. Үрін ұғы биляздың долондорды, үрін ырдап ұшқырған борондорды, саманшының жолын да ұзап кетті, дүйне елін қалтырып борондорғы. Келбес сапар аттанып, кете берді қырғыз елін қалтырып борондорғы. Күздің салқын соққан жел менен қош айтышып келген құштар жер менен сабын бұзбай жылу жақа ұшышат сайрап қатар биік ұшып дем менен жерге құлап сапырылған жалбырақ жашын төгөт жел айдаған бұлыттар бабалды йықан жерден жыйнап түшүмүн балдар жүрөт кышты самап күтүп карт. Daба келіп өзімсің, Зикирдин Рысбаев. Жан дүйнөмдө жабырып қатып бір сезім. Даба таппай, айлы таппай жүдөдім. Жан дүйнөмдө жабырып қатпай көбелей. Еш табылбас, табагер бол бір өзің. Жүрөк чиркен, сені дегде жанчылап. Күтөм дағы, жолун қарап қанчу бал. Жолуғарың анық болса жашырба, қайсы күні жолуғасың қайсы бақ. Дайының жоқ, қайтырап та жүресін, даба таппай сыздап барат жүрегім. Саға деген сезімімді соғытпай, сұранарым табагер бол бір өзің. Чоң рахмат, жаш қалемгерлер. Автордың ыры меніңше жеткілікті қылып жақсы оқып берді ұқсайды. Азыр әрбір ыр бұл автордың басынан, жазған адамдың басынан өтіп қойбайды. Бұл жазылған ыр барлық адамдың басынан өтеді. Ошон үчүн бұл жерде Зикирдин Рысбаев ағамыздың Қарабадың балаңа атты ырын инсценовка көргөзүп берсе. Turmuşumdun arabasın, teң оғат жасағанға жарабадым, тарынып қош айтышып кетер кезде термирген балаңа да қарабадым. Turmuştun birге түшпөй кемесіне, айрылдық шықпай сезім сересіне, апалап сені ерчіп жүрсе дағы, балаңды албай кеттің сенесіне. Қайдағы құр қиялға жетелендің, сезімді бір чабасып тепселедің, томсорып көзден жашын сүртіп тұрған,
балаңа карабастан кете бер. Кайрылбай, таштап балаң бөпөлөбөй, кантип сен кенттиң айтчы жетелебей, күйүткө күндө түшүп кайгырарсың, күн келбейт, сурансаң да чөгөлөбей. Өтмüşkö кайран жаштык өткөнүнө, өкүнүп кайгырарсың кеткенине, өзөктү куйкаланган жалын болор, өз балаң өсүп бойго жеткен кезде. Бұлбұл тынбай сайраган, ажайып қоз, түркүн гүлдөр жайнаган, кут төгүлгөн берекелүү айылым, таажым кылып карааныңдан айланам. Шоро башак өскөн айылым турагым, кадырыңа калыс болуп турамын. Сөздүн терип атыр жыттуу гүлүнөн, унутулгус сага белек кыламын. Даам сызып бышкан мөмө жемиштен, турган жериң саймасындуу келишкен. Келген мейман кетет сага суктанып, шоро башат бүткөнбү деп бейиштен. Келген мейман кетет сага суктанып, шоро башат бүткөнбү деп бейиштен. Şu балалыкты кээде санап калабыз, айт чапар. Балалыктын балдай таттуу күндөрүн баян кылып, жомок кылып айтсаңыз, азабы жок оюн салган күндөргө апакебай бир ирмемге кайтсаңыз. Баш ийбеген турмушума баш ийип, балалыктын унутуп муң күндөрүн, чырпык минген жалгыз элес калыптыр, чын жашоодо кандай эле күлгөнүм. Түйшүгү көп турмуштан чарчаганда, туман каптап, бороон уруп буулугам, ал күнү да бороон беле аяздуу, айтың чапа кандай күндө туулгам. Кадам таштап, кубандырып өзүңдү, күнбү түнбү качан кантип баскамын. Айтың чапа, сиз билесиз баарысын, алгач качан кантип турмуш баштадым. Сураганга апакебай өзүңдөн, сыздабасын, оорубасын жүрөгүң. Балалыкты самаганым болбосо, баары жакшы, куландан соо жүрөмүн. Баш айланткан азабы көп турмуштан, балалыкка кетким келип жүрөмүн. Рахмат. Атабай, ырларыңыз, күчтүү ырларыңыз жарала берсин, калемиңиз курчу берсин. Эмесе өсүп чыгып келе жаткан улан кыз, өйдөбүздү улуу кызды угарбыз. Сын болбосо ырлар кайдан жетилсин, ой пикирин угууга биз кумарбыз. Биз алардан үлгү алып үйрөнүп, чоң дайрага кошулуучу булакпыз. Эмесе эзелтен улууларды урматтап, алардын оюн, сөзүн тыңдап келишкен. Зикирдин Рыспаевдин чыгармачылыгы, дегеле бүгүнкү мына окулуп кеткен ырлары тууралуу жеке көрөгөч көз караштарын, олуттуу ой пикирлерин айтып берүү үчүн улуу акын эжекелерибизден чакырып алабыз. Агайларыбыздан Айталы Жандаров агай келип бериңиз. Маматжусов Момунов агайыбыз, Айнаш Козубаева эжекебиз келип берсеңиздер. Сырга Калмурзаева, Урмат Сатарова эжекебиз. Элибизге мезгилүү акыл деген ою барбы билбейм. Менин бир гана нерсе эсиме түштү да, Байдулла Салгойно ушундайларды жазганда
анан Мидин Алыбай булардын мээси куругу башкадар. Булар ошондой акын болсун деген мен тилегим бар. Ошондой азыр кечеги мээде окуган, бүгүнкү биринчи жолу окуган экири, мурунку экири мага жакты да. Бул ошол Байдулла Сарыоновдун стилине жазып атат да, ою, мээси ошондой акын болсун деген оюм бар. Биздин ошол поколение ошол дор кетип баратат да, жок. Эми жаңы адам пайда болуп атат. Бул андан да күчтүү, андан дагы мээ болсун деген оюм бар да. Менин оюм ошол да. Эми ошондой улуу акындардай, ошондой сөздү, ойду так берип, элдин жүрөгүнө сиңип, каны менен кошо айланып турса деген оюм бар да. Ошо сага жакшы. Урматтуу калемгерлер, жана зикирлерди сыйлап, эмгегин баалап келген меймандар. Бүгүнкү кече менен токтоймун. Зикирдин сааттарын эң бир татаал, эң бир сүйүүрдүү жолго түшүп отурасың. Ушул жолдо акын жазуучулар канчалык кыйынчылыктарды, канчалык өрлөгөн сайын канчалык түшүктөргө түшсө, ошондой түшүктөрдү сен да басып өт. Ылайым ошол басып өткөн жолуң башталдуу болсун, ийгиликтүү болсун. Дайыма эмне тилесең тилегиңе жеткин. Дагы ушундай китептеринден, көптөгөн китептердин автору болгон. Биз ошо ырларыңдын окурманы болойлук. Ишылып көксөгөн максаттарыңа жеткин. Мына биздин Москва кайраттарында, зикирдиндин катарында да бир топ биздин жаш калемгерлерибиз бар. Айтып кетсек мына Асан, Чыңгыз, Жумабай, Гүлү кыздарыбыз, Элияс, мына ушулар бизде ушунчалык бизди үмүт кылдырып атат да, булардын чыгармалары үмүт кылдырып атат. Кимдин Чыңгыздын өзүнчө бир стили бар, Зикирдиндин өзүнчө бир стили, Ильястыкы таптакыр башка, Жумабайдыкы таптакыр башка. Мына окуп келсең, Гүлмүрза кызы башкача. Келечекте биздин ичибизде Москва кайраттарынын азыркы таланттардын ичинде Алыкул келет жакында, Меден чыгат жакында, дагы кимдер ишылып Жолон чыгат жакында. Ишылып бизди ушунчалык үмүттөндүргөн жаштарыбыз көп. Ошон үчүн баарыңарга, бир Зикирдин эмес, баарыңарга ийгилик каалайм, чыгармачылык ийгилик каалайм. Анан кийин жаштар эң бир айтып кете турган нерсе, акыркы күндө өткөндө дагы мен өтө катуу айтып койдум бир жаштарга. Ыр урдоо деген эме болбосун. Мен бүгүн Facebook'tan bir ырды окудум. Айланып кетем, мен ал ырды башка бирөөдөн окуганмын. Ийнеден жибиге чейин унчукпай көчүрүп, өзүнүн фамилиясын Бакытов коюп коюптур. Facebook'tan унчукпай коюптур. Аны окуйт да, автор окуйт. Мен мисалы үчүн ошол ырды сүйүп 3-4 жолу окуганмын да, ошон үчүн мен жүрөгүм сайрап калган баягы. Баягыны окуп алып авторун көрдүм. Ырдын темасын гана кичине өзгөртүп коюптур, анча-мынча сөздөр өзгөргөн. Болду, калган эс санаман ошо боюнча турат да. Ушундай жолго барбагыла. Уктуңарбы? Өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөн сыгылып чыксын ар бир. Ошондо гана силер баягы көксөгөн максатыңарга жете аласыңар. Мына биз ушул жашка жеттикпи? Биз деле канча кыйынчылыктар менен келе атабыз. Канча кыйынчылыктар менен келип, ушул жашка келип кичине биздин эмебиз бааланды. Али силерге эрте алдыңарда түмөн түшүктүү нерселер көп али. Канча чабыласыңар, канча сокку жейсиңер, канча
токмок жейсиңер, бирок чыдашыңар керек. Чыдабасаңар жанагыдай урдоо жолго түшпөгүлөр. Эми дагы сөздү көбөйтпөйлү, эгерде көбөйтсөк дагы көп нерсе болуп кетет. Силерден бир сураныш ушул чыгармачылык неме таза болуш керек. Дүйнөңөр таза болуш керек. Ички дүйнөңөр ушунчалык таза болуш керек. Башкалар силерден үлгү болсун. Силерден сураныш ушул. Урматтуу жалпы зикирдин онубуздун инибиздин урматтап зикирдинди урматтап сыйлап өз убактыңыздарды баардыгын караштырып келип ушинтип отуруп болгон туюмуна көз салып чагылдырып отурган баарыңыздарга ыраазычылык. Сиздердин атыңыздардан жана өзүмдүн атымдан ушундай кыздарыбыз, уулдарыбыз көп болуп бизди ушинтип сүйүндүрө бергиле. Ошолордун эң алдыңкылары болдум менин. Дагы ийгилик, чыгармачылык ийгилик, үй бүлөгө ден соолук. Ушу не кааласаң, Кудайым колдосун. Ушу биздин силер менен биздин жүзүбүз жарык кыскасы. Силер канчалык көп болсоңор, ушунчалык сүйүнөбүз, сыймыктанабыз, мактана да алабыз. Менде ушундай кичинекей бир неме бар. Мен ушул жигиттин bir айында туруп, өзүмөн 2 жаш кичирээк балдардын ини деп айта албайм, теңтиштей болуп чоңойгон балдардын баласы экенин билбей, түндөсү бүгүнкү ачылыш болор күнү түнү теңтишта баланын атасынын теңтиштары менен отуруп сурап алып, ошолордун баласы экенин билип, ушунчалык батын албай сүйүнүп, эмне деп айтарымды билбейм. Ушундай жаштарыбыз көп болсун, көбөйүшө берели, чыгармачылык ийгилик. Не дейсиң? Ушул Зикирдиндин поэзия кечесине куш келипсиздер. Зикирдин энем, сага чын ден соолук, бакыттуулар каалаймын. Куттуктаймын ушул китебиңдин ачылышы менен. Мындан ары дагы окурманың көп болуп, китептериң көп болсун. Зикирдин өзгөчө жакшы эле жазбасынан өзгөчө жакшы пейилдери бар. Адамга сыйлык, сыпа, аябай өзгөчө жакшы эмелери бар, пейилдери. Мен сыймыктанамын Зикирдин менен. Адайым клубда эң жакшы балдарыбыздын бири. Мындай балдар кыздарыбыз көбөйө берсин. Ийгилик сага, бакыт талайт калайм. Чыгармачылыгына жараша өтө шайкеш келген бала экендигин силерге далилдеп кетмекчимин да. Кечиргиле деген ырын окуп берип коеюн. Кечиргиле катуу улуксам, кечиргиле көңүлүңөр оорутсам, кыжырданып ачуум келген учурда, кечирек сактабай өзүмдү, кечиргиле катуу айтсам сөзүмдү, кемчилигин көрүп туруп бирөөнүн, кечиргиле жумуп койсом көзүмдү. Кечиргиле капа кылсам кечиргин, кечиргиле канча кетирдим, канча ката кетирдим, касташууга каалоом, эң сөөм жок эле, кечиримге татыктуубуз деп билдим. Кечиргиле жаңылбаган жаак жок, кечиргиле мүдүрүлбөс туяк жок, кемчиликсиз пенде болбос өмүрдө, кечиргиле көрө албаста уят жок, кечиргиле капа кылсам бирөөнү, соолу басын эч бир жандын күнөмү. Бул Зикирдин деген жакшынакай жигиттин ыры. Мен эмнени айтмакчымын? Зикирдиндин ырлары дайыма өзүндөй бейгубар, жөнөкөй, ушундай жүрөккө жагымдуу, ушундай душаны сылаган жакшынакай ырлар бар. Бул бала ушунусу менен өзгөчө. Эмне дейм иним? Калемиңдин сыясын эч кургабасын. Өзүңдүн өмүрүңө барака берсин Кудай. Ден соолукта бол. Өзүңдүн өнөрүң өзүңө кут кылсын. Ушундай жакшынакай ырларды көп жаратып, мына агаларым айткандай, ошол алып акындардын жолун жолдогон, ошолордун изин баскан жакшы жазуучулардан болуп чык. Мен ошого тилектешмин. Çok rahmat sizlerge. Зикирдин ага, мына ушундай жакшынакай жаркыраган китептердин ээси болуп жүрө бериңиз. Мындай сынга эч кандай мүмкүндүк бербеңиз.
жалаң мактоого гана мүмкүндүк берип, мындан дагы кийин мындан күчтүү ырларды жаратууга насип кылсын. Эми урматтуу адабият сүйүүчүлөрү, поэзия сүйүүчүлөрү, şu атайын чыгарылган китептерди атайын кичине бир 200 рубльдан кылып алып коюңуздар. Баасы 200 рубль. Кары келсе ашка да, жаш келсе ишке дейт. Өсүп өнөр убагың жаш барда таш тиште дейт. Бирге жүрүп бир турган ынтымагы ичтебек, ыраазы алар чөйрөгө чоң мүмкүндүк бизге деп. Ыр десе ичкен ашын жерге койгон, талаша ыр окуган, талпынып чыгып келе жаткан таланттуу жаштарды көркөм окууга чакырабыз. Автордун ырларынан калемдештери Шерзат Мурзахматов, Ильяс Нарымаматов, Раяна Абдималикова. Автор Зекет Нырзбаев бөтөн элде жашап калды. Кол болуп бөтөн элдин кол алдында арга жок ишин кылып жашап калдык. Нанын жеп, тилин сүйлөп башкалардын ачкадан өлбөө үчүн жагалдандык. Ата эле бир туугандын сөзүн укпай бөтөн элдин жумушун жасап калдык. Кээ бирибиз таштай качып ата журтту башка өлкөнү мекендеп жашап калдык. Жерин чугуп, үй куруп, акча үчүн кандай жумуш берилсе миштеп калдык. Иренчитип сыздатар сөз айтса да, тилебизди жөн гана тиштеп калдык. Иренчитип сыздатар сөз айтса да, тилебизди жөн гана тиштеп калдык. Ескирген жаратымды кайра козгоп, эми сен кезикпечи жолдорумдан. Жарк этип чагылганда оюм бөлбөй, суранам чыгып кетчи ойлорумдан. Унутуп баратканда оюмду бөлүп жарба, сыздатып жүрөгүмдү, санаамды бөлбө санга. Кирбечи түштөрүмө уйку бузуп, күтүүсүз өткүн болуп жааган жаандай. Алыстап кетпей менден жүрүп алдың, кыйнадың, айтчы неге өчүң бардай. Унутуп баратканда оюмду бөлүп жарба, сыздатып жүрөгүмдү, санаамды бөлбө санга. Өтүнөм, суранамын, жанымды сыздатпачы, айыгып баратканда жаратым ырбатпачы. Менден башканын көрүнгөндөн айтып саламын. Көксөгөнүң менин карааным, байкуш кантип жүрөт дебегин, баштагыдан жакшы абалым. Сен кеткенден санаам тынчыган, сен жок азыр жакшы абалым. Улам-улам таштап тарегиң, уйку көрбөй жаштап карегиң, улутунуп кайра умтулуп, угуп жүрөм издеп келериң. Үзүлбөгөн үмүт муң менен үйүбүзгө издеп келериң. Эми жакшы жашоо баштагын, эски адаттын баарын таштагын, түбөлүккө карма колдорун, менден бөлөк, менден башканын. Жаркылдагын жылдызың жанып, жары болгон менден башканын. Зекерден Рызбаев, тагдыр сени утамын. Башкарып сүйүү кемесин, байырлап сезим сересин, алдырбай куру намыска, тагдырды бир күн жеңемен. Башымды салбай кейишке, бел байлап чыкты меңишке, баш ийбей тагдыр сынына, баары бир жетем жеңишке. Тагдырым койгон тузагын, байкатпай бир күн бузамын, кайратты жыйнап күч менен, тагдырым сени утамын. Бакытка жайып кучагым, балталап сени бутагын, тирешип жүрүп бир күнү, тагдырым сени утамын. Тирешип жүрүп бир күнү,
adallık menen, öjörlük menen taqdırım seni utamın. Zekirden Rızbayev, Kırgızstan. Jelde jordup, ağlam gezip kıdırıp, жерди көрдүк, керемет кооз турмуштан, жыргал жашоо берекеси төгүлгөн жер жүзүнүн бейиши бул Кыргызстан. Жети дубан, жет адамдын мурасы, жерим менен атым улук жылдыздан, желбиресин желегибиз түбөлүк, жеңилбегин ата журтум Кыргызстан. Ысык көлүң Манасордо буранан, Ташрабат, Курманбегиң Сулайман, ыйык жер көп айгүл жана толтура, унутулбайт өзгөннөгө мунараң. Жерлериң кооз, бүткөн бакыт ырыстан, бактылуусуң, байлыгы көп Кыргызстан. Акаевдин бир кебеске кылт этти, баарыбыздын үйүбүз бул Кыргызстан. Сен ыйыксың, сен улуксуң Кыргызстан. Алболуңар, жаш калемгерлер. Миң уккандан бир көргөн артык деп айтылып келет. Азыр ырды угуп, ал эми маани магызын көз менен көрө аласыздар. Экирдин коштоосунда инсценировка. Жаңгырдагы коштошу кара көз сулууга. Токтото албай төгүп жашын, булуттар тең бөлүшүп кайгы муңум, оорутуп жүрөгүмө так калтырган ошол күнү болду кайгыруунун. Күз эле күзгү нөшөрү төгүп турган, кез эле кол чатырдын алдындагы көз жашын көлкүлдөтүп төгүп туруп, кош дедим улутумун алдындагы. Телмирип көккө карап туруп анан, той жакын дедиң кайра куруп кебиң, таалайым башка жанга жазылыптыр, тагдырга айлаганча унут дедим. Унутам, кантип айтчу унутайын, угулуп турса күзгү жаңгыр үнү, көздөрдөн жаш төгүлүп көңүл ооруп, коштоштук ошол кечте жаңгыр күнү. Күзгү бак, кол чатырдын алдындагы коштоштук күзгү жаңгыр төккөн күнү. Боркурап токтото албай төк жашын, булуттар тең бөлүшүп кайгы муңум, оорутуп жүрөгүмө так калтырган ошол күнү болду кайгыруунун. Бүгүн майрам, бүгүн Зикирдин Рыспаев үчүн. Анан албетте толкундоолору толукташкан жакындардын майрамы. Бүгүн ырга балкып, поэзиянын сыйкырдуу дүйнөсүнө чуңгуп кирүү үчүн чогулук. Эмесе дагы да болсо китеп ичиндеги ырлардан жаштардын көркөм окуусу болсун. Чыңгыз Зулпукар уулу, Гулиза Абдимиталипова жана Дамир Абсатаров. Сизге Зикирдин Рыспаев. Керемет сүйлөгөн күлгөнүңүз, кер маралдай кереле жүргөнүңүз, арбап мени барасыз акылымдан, атаган ат өзгөчө сүйлөгөнүңүз. Көздөрүңүз башкача, көздөрүңүз, көңүлүмдү арбаган сөздөрүңүз, алоолонгон жалынга куйкалабай, ак маралым кыйнабай өзгөрүңүз. Мүнөзүңүз башкача, мүнөзүңүз, мокобосун болоттой жүрөгүңүз,
Tağdır nasip buyursa sizdi mağa, tügöy bolup жүрүңүз, жүрөгүбүz. Tağdır nasip buyursa sizdi mağa, tügöy bolup жүрүңүz, жүрөгүбүz. Зикирдин Рыспаев мектебим. Акыл берген Акыл Ордо мектебим. Ай жылыттı эсимден эч кетпедиң. Түбөлүккө сактап жүрөм өзүңдү. Атамгадан баштап жазган дептерим. Алипеден баштап көптү үйрөткөн. Эне тилди далай-далай сүйлөткөн. Музыканын ыргагына термелтип, нота менен чобочорду үйлөткөн. Асранов учкан уя мектебим. Улгайганча сага тазим этемин. Сенден алдым билим жана асыл ой. Өзүң менен сыймагымсың мектебим. Сенден алдым билим жана асыл ой. Өзүң менен сыймагымсың медерим. Зекирдин Рыспаев, кайран кыздар. Арамдыктын кийип кыска көйнөгүн, алоолонгон отту кечип ойнодуң. Байлык үчүн кечип коюп намысты, боюн таштап ойнодуң да тойлодуң. Ата журтту таштап алыс калтырып, алтында эмес арман тоонун кийдиңер. Баркын билбей эр манастын урпагын байкуш кыздар баш колутка тийдиңер. Кусалыктын каптап арман кайгысы, көңүлдөрдү бийлеп жашайт капалык. Коз дүйнөгө азгырылып бүтүндөй, кайран кыздар кетирдиңер каталык. Мугалимдерге эмгегин арнап ар күнү тарбия берип таптаган, акылга бизди бөлөгөн агайлар менен мактанам. Мээримин төгүп энемдей акылга кошуп акылын, окутуп көптү үйрөткөн эжейим болду жакыным. Окутуп билим бердиңер, сиздерге айтам рахмат. Акылга көңүл толтуруп, айылдан кеттим ыраактап. Бала кезимден окуткан билимдин тийди таасири, ушул болсун сиздерге ыраазычылык таазимим. Зикирдин Рыспаев киргиз болуп жүрбөсүн. Өз тилиңден баткын билип, өз тилиңде сүйлөсөң, өз энеңди чаңган болуп, тилиң чанып жүрбөсөң, өз тилиңди так сүйлөбөй өзгө тилде сүйлөйсүң, өзүң айтчы, кимсиң деги эне тилин билбесең. Эне тилин сүйгөндөрдү Кудай өзү колдосун, эне тилин чаңгандардын иши такыр оңбосун, өз мекенин башка өлкөгө алмаштырып жатышат, жерин саткан, тилин чаңган мындан ары болбосун. Башка өлкөнүн эли бизди шылдың кылып күлбөсүн, башың көтөр, уят кыргыз эне тилиң билбесин, атаман аз сүйлөп кеткен кыргыз тилин үйрөткөн, арттан келер биздин балдар киргиз болуп жүрбөсүн. Ата бабам сүйлөп кеткен кыргыз тилин үйрөткөн, арттан келер биздин балдар киргиз болуп жүрбөсүн. Зикирдин Рыспаев косалык. Турмуштун өксүп курманына болду мыза, кыйналып көпкө күндү шаттуу бузамына, баш ийбей тагдыр жүрөктү жанчы безгилейт. Азабы өттү аттыңай ушул кусалык. Көңүлүм черкин көктөгү кара булуттай, түнөрүп турса кой алам кантип булутпай. Түгөнбөй ойлор түрмөгүн турса кайталап, сагынып сени дагы эле жүрөм унутпай. Ачылбай кабак, ай эмес жылда өткөрдүм, ар күнү сенсиз асылым билсең бөксөрдүм. Аркандап мени
алгандай болду кусалып, арманга чөгүп, азыр мен башка өзгөрдүм. Аркандап мени алгандай болуп кусалып, арманга чөгүп, азыр мен башка өзгөрдүм. Чоң рахмат жаштар, талантыңар ташкындай берсин. Эбесе автордун өзүнүн аткарышында дагы ырга кезек берели. Келиңиз, Рыспаев, Зикирдин агай. Өрүсүнө мал толуп төлү менен, өзөн суусу керемет көлү менен, кылымдарды карыткан касиеттүү көлү сонун Кыргыздын жери экенин, таза аба, чиркин деми сонун, тала түзү төрү да бели сонун, коногуна кой союп сыйлап келген кең пейилдүү меймандос эли сонун, төрт түлүгүн батырган жери сонун, түгөнбөгөн алтын бар кени сонун, калпак жоолук тебетей ак элечек кийип жүргөн Кыргыздын эли сонун, баарынан да чарчасаң эс алдырган баа жетпеген ала тоо жери сонун. Пендебиз да өмүрдө өргө чыгып бирде түшүп, өкчөлүп кулап кээде желдей сызып, алмашып акыл эсин акча менен адамдар жашап жаткан жашоо кызык. Азабы көп турмуштун жыргалынан азапка салат кээсин курутушуп, айбандай жырткыч болуп баратабы, адамдар адамдыгын унутушуп, корсулдап, катуу тийип капа кылып, көкөлөп учкан менен жердебиз да, көңүлүн оорутабыз адамдардын, күнөөкөр камчы темген пендебиз да, кылымга жашасак да бийлик кылып, күнөөлүү камчы темген пендебиз да. Чоң рахмат, бар болуңуз, ойго салган кандай гана олуттуу ырлар жаңырып кетти. Эмесе Зикирдин Рыспаевдин аял затына армагандагы ырлары бар. Аял зат деген ырын үч жигит өзүнүн аткарышында болуңуздар. Келиңиздер. Аял заты назик сиңер, гүл сиңер. Аял заты ай сыңар да күн сиңер. Ашыктарга арзу ырынырдаткан, аял заты сүйүүдөгү пир сиңер. Аял заты каны сыңар жүрөктүн, аял заты жаны сыңар билектин, айыктырган азап берген илдеттен, аял заты даба кери жүрөктүн. Аял заты мөмөлөгөн шаксыңар, ар бир үйдө көтөрүлүп баркыңар, аруу таза махабаттын булагы, азайбасын, кемибесин бактыңар, улантылып түбөлүктүү кураган, урабасын сүйүүдөгү тактыңар. Аял затын урматтаган силердей жигиттер көп болсун Кыргыз элибизде. Эмесе Зикирдин аганын ырларын окуган сайын окугум келет. Мен өзүм да ырларынан экини окуп берүүнү туура көрдүм. Кабыл алып коюңуздар. Кечиргиле. Кечиргиле, катуу айтып оолуксам. Кечиргиле, көңүлүңөр оорутсам. Кыжырданып ачуум келген учурда, кечиргиле, үмүт гүлүн соолутсам. Кечиргиле, кек сактабай өзүмдү, кечиргиле, катуу айтсам сөзүмдү, кемчилигин көрүп туруп бирөөнүн, кечиргиле, жумуп койсом көзүмдү. Кечиргиле, капа кылсам кечиргин, кечиргиле, канча ката кетирдим. Касташууга каалоом эңсөөм жок эле, кечиримге татыктуубуз деп билген. Кечиргиле, жагылбаган жаак жок. Кечиргиле,
müdürülböz tuyak jok. Kemçiliksiz pende olsa ömürde geçirgile gör albasta uyat jok. Geçirgile kapalısam bürönü soğulvasın eç bir çandın gülöbü. Suyu torasında ır жазбаган akın emес deydi eken anda bese kara göz suluğa. Baratkan gezde bak gezip birge janaşıp, bıldırap süйлüp, söz tapпай tilden adaşıp, baktığımı sezen sen menen jursam özümdü, boyumuz bizden tursunçu daim jaraşıp. Suranam senden, alыстap menden ketpечи, süyüme menin bulaktın suusun sepпечи, sımbatı süyküm, kara göz sulu karındaş, sızdatıp meni sana katıştap ketпечи. Düşünsöň menin men özüm jakşı jan elem. Düşünüp menin tügöyüm bol jeňsegen, tüölüp birge jaşagym gelip sen menen tagdyrdan жалгыз kütkönüm özüm dilegen. Rahmat. Çoğun rahmat, ne deyiz? Жазылған ырға дағы, оқыған адамға дағы bir ғана разычылығыбызды айтабыз. Ошон менен эле бул атайын биринчи жаныңда кыйын күндө дагы, жыргал күндө дагы туугандарың, жөрө жолдошторуң болот. Ошондуктан бул Зигирдин аканын китебинин ачылышына атайын алыстан келип отурат. Bir агасы Бакытбек Рахманкулов жана ошондой эле жоросу Алтынбек Айжматовдорду чакырып алалы. Romanlar şu şefler İngiliz'in mükemmel değil mi? Bu mükemmel şu geçersiz. Dedi, varın ara mimarlarına da tazim sergi. Dikkat edin şu var tutuştuğum simbolü de ben düşünüyorum oyunca. Sizlere rahmat şu geldi, bizim geldik şu zaten. Futbolcuların şu ustadlarına rahmat, baylara rahmat. Bu onda öyle sözü bay emesmin. Ben de şimdi ben ağayım var mı? Bir iş kalkın karşısı yok olsa olmasın. Ağayım benim. Ушинтип балдарыбыз ушундай булар сыймыктана турган жигиттерибиз бар экен. Ушундай жигиттерибиз көп болсун. Зикирдин ушунча аталып келиштир, ушул жигиттерге да ден соолук, иштерине ийгилик. Бардыгыбыз ушундай ынтымакта жүрө берели. Агай деген сөзүбүздүн рахмат. Bugün ben tuğulgan günüm eğilge çıkıp ödüşüyor oldu. Daha çıkıyor ağayım da ağay, ecekem geçik edeyim. Soruları da adam biliyorum, böyle düşünüm önce sorular. Ağay da ağay diyeyim, ecek edeyim. İlk koyuşkan da bular, soruları. Rahmat ağa, anda 50'ge çıgasıpı, 60'ga çıgasıpı, ağaydın ordu ağay, ejekenin ordu, ejeke demek sizdike tuğra. Anda jorosuna ötpeyim sizde. Assalamu alaikum. Şu yerdeki japı jamat barыңыздарга расылык билдиребиз. Şu жорос досубуз Зикирдин досум ушунчалык элге жетти, мындан нарды элге жетишке чоң расылык билдиребиз досум. Эми көптөгөн нерсеге салып кубанычтымга баштайт экен. Сен атынан досум жалпы ушул жерде отурган көрүүчүлөр барыңыздарга чоң рахмат. Шунчалык нерсеге жетишкендерге, ушул бизди окутуп чоңойтуп жолго жеткизген ушул агайыбызга чоң рахмат. Барыңыздарга рахмат. Мен Рахмановдун эки койгон деген немесине эсимде калса керек болмой, эки алган жери. Муну мен айтып атам. Экини эмнеге алдым? Экини ушинтип турмушсун деп алдым дедим. Койдум дедим. Билегиле. 5 алгандарды көрөбүз, жүрүшөп көрүнүшпөй. Мына эки алгандар турмушуп келет экен, жок дегенде бар деді. Turmuşup жүрсün de eki bağlamından biri oldu ошону.
Sizlere rahmat şu kaldığın şu talantını, emekliğini var geldiğinizde size rahmat. Rahmat var mı bakalım? Ceket yazın. Var. Sizlerге de чоң рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Туган урук, агай эжекелердин баары аман болсун. Анда эмесе сөз учуун улоо үчүн биздин Москва кайрыктары адабий клубунун кандай гана кечеси болбосун, кандай гана иш чарасы болбосун, биздин кадырлуу конокторубуз болуп, жана калса программаларыбызга да катышып өз салымдарын кошуп келе жатышат. Биздин урматтуу агайыбыз, актер агайыбыз Садыр Сагынбаев жана Роза Адышевна эжекебизди чакырабыз. Урматтуу Москва кайрыктарынын катышуучулары, калемгерлери дейинчи, анан ардактуу Закирдин Рыспаев, мен сиздин кечеңизге мына Жамал Сабаевнын чакыруусу менен келдим. Мен негизи Москва кайрыктарынын поэзия кечесине биринчи жолу катышып атам да. Ар дүйнөнүн кыздарынын поэзиясына катышып жүрөм. Өзүм ыр жазбаймын, бирок аябай кызыгуу менен окуйм. Жөн эле окуп койбойм, мынтип түп нускасы, мезгили, мындай таңертең тартып окуганды жакшы көрөм да. Анан бул Закирдин Рыспаевдин ырларын, ыр жыйнагын карап отуруп, өзүм 3 ырды ушул жака чыгып окуп берейин деп мээлеп койдум эле да, мынтип эзилип, образга кирип, үчөөнү тең окуп коюштум. Ичим бойло эң мынтип сиңип образга кирип окуйм, ар бир пенденин оозунда болсун деген ырын 2 жолу окуп коюштум да. Анан ошондуктан аны окубай эле ошол ырлардын атын атап коеюн. Мен өзүм Мирвам окуу борборунун мугалимимин, ошо жетекчисимин. Өзүм Роза Адышевнамын. Анан мугалимдерге жакын, тематикалуу мугалимдерге анан мектебим деген ырыңар аябай мага жакты. Анан жана ар бир пенденин оозунда болсун деген ыр кечирчи. Тим эле жөнөкөйлүгү менен, өзүнүн маңыздуулугу менен аябай адамды өзүнө тартат да бул. Анан жанакы эле Алтын Осмоновду мен өзүм негизи орус мектепти бүткөмүн. Анан ал бизди окуп аткан учурда мектепте кыргыз тили жок болчу. Анан 7-чи класска барганда бизге кыргыз тили кирип калып, анан Алтын Осмоновду до сих пор эле эсимде да, жанакы жөп-жөнөкөй саптар менен маляр келди, бир чоң үйдү майлады, кабак толуп, капалыкты айдады деген ушундай саптары көңүлүмдө калат. Анан ошол бойдон сиңип калат да. Анан мен ойлоп атам, бул Закирдин Рыспаевдин да саптары ушундай жөнөкөй, жагымдуу, ушундай адамдын жалпак тили менен жазылган ырлар окшойт дейт да. Мен өзүм жеткире албай атам, балким менин айтканымды сезип тургансыздар. Ошон үчүн айткым келип атат, Закир Рыспаев талантыңыз өрчүй берсин, калем колдон түшпөсүн. Мына момундай устаптар турганда, баягы айтылган аалымдар турганда, мен ойлойм сиз да далай бийиктиктерди багынтасыз. Ошол бийиктиктерди багынтып, могул китебиңиз ушундан бир 20 эсе калыңдыкта болуп чыгышы мен сизден үмүттөнөм. Анан атайын мен Мирвам окуу борборунан блокнот алып келдим, сатып келдим. Анан ичине мына Чыңгыз Айтматовдун закладкасын койдум. Ошол Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү, элеси сизди ошол алга сүйрөп, бийиктиктерге жеткире беришине мен Кудайдан тилейм. Мен мындан кийин сөз берем. Мен бардыгына катышпасам деле ушундай жагымдуу, ушундай кереметтүү болот экен бул поэзия кечесичи. Бөтөнчө Москва кайрыктан силердин 7-чи чыгарган жыйнагыңар бар энди. Ар бирин бардыгын деп эсилде окусам калп айтам. Бирок мындай жаккан жерлери өзүм тааныган авторлордукун алып мезгил менен окуп коем. Мындан кийин ушундай кечеңерге катышып берүүгө мен ушул жерден убада берем. Чоң рахмат. Үчөө кылып кабыл ала коебуз. Официально үчөө кылып кабыл алабыз. Саламатсыздарбы? Мен чын жүрөктөн Закирдин
жанагы сайда жаткан таштагы бир кыймылга келет. Адырдагы таштагы бир козголот. Аска зоодо бир күнү өйдө жактан ылдый кулайт. Ошонусунарындай мен дагы азыркы эжекем айткандай бир ырымды ушу окуп койсомбу деп үмүттөнүп турдум да. Чындыгында баарын окуп коюштур. Эми жана сөздүн кыскасы жакшы, калбасанын узуну жакшы дегенде сөздүн аягында мен айтарым сага чын жүрөктөн сага ийгиликтерди каалайм. Калемиң куч болсун. Биздин Манас атабыздын кылычындай болсун. Рахмат. Чоң рахмат агай, сизде агай эжекелерден үлгү алып сыйлыктанабыз. Эмесе Ары дүйнө адабий клубунун мүчөсү Айнура Бекболотова, Москва кайрыктары адабий клубунун мүчөсү Базаргүл Кожоева жана Москва кайрыктары адабий клубунун мүчөсү Байыш Аманалиев. Geçimizler menен бүгүнкү кеченин конокторун, уюштуруучулары, Зикирдин эң биринчи мен сени бүгүнкү ачылыш китеби менен куттуктайм. Сага кааларым чың ден соолук, узун өмүр, калемиңен дагы көптөгөн залкар ырлар чыга берсин. Чыңгыз Айтматовдун арбагы колдоп, биздин Чыңгыз Айтматовдун преемниками. Мен Зикирдиндин ырларын орусча которууга аракет кылдым. Ар бир ырды которууда кандайдыр бир түйшүк болот да, сөзсүз бир сөзү туура келсе, мааниси туура келбей калышы мүмкүн. Же тескерисинче мааниси туура келсе, сөзү туура келбей калышы мүмкүн. Ал эми Зикирдиндин ырын которууда мага кандайдыр бир жеңил болду да. Мен муну менен айткым келгени Зикирдин ички дүйнөсү ушунчалык биздин бардыгыбыздын оюбузду жакын берип, бизге түшүнүктүү, жөнөкөй сөз менен жеткире билгендиги деп айтар элем да. Бул Зикирдиндин ички дүйнөсүнүн тереңдиги деп эсептейм. Бардыгы эле мен которгон ырлар кыргызча окулду. Мен бир сыра кыргызча окуп, анан орусча котормусун окуп кетейин. Сизге керемет, о сүйлөгөн күлгөнүңүз, кер маралдай кериде жүргөнүңүз, арбат мени дарасыз акылымдан, атаганак өзгөчө сүйлөмүңүз. Көздөрүңүз башкача, көздөрүңүз, көңүлүмдү арбаган сөздөрүңүз, алоолонгон жалынга куйкалабай, ак маралым кыйнабай өзгөрүлүңүз. Мүнөзүңүз башкача, мүнөзүңүз, мокобосун болоттой жүрөгүңүз, тагдыр насип буйурса, сизден мага түгөй болуп, жүрүңүз, жүрөгүмүз. Вам дивны о ваш смех и ваша речь, походка величава, как лань, заворожили мне разум, как прелестны ваши слова, ваши глаза, прекрасны ваши глаза, биючуп дем менен. Жерге кулап сапырылган жалбырак, жашын төгөт жел айдаган булуттар, бала дыйкан жерден жыйнап түшүмүн, балдар жүрөт кышты самап күтүп кар. Осень. Осенние дни с ветром прохладным, прощаясь с землей перелетные птицы,
Улетают на юг, свой клин сохраняя, в высоте по рядам, перекликаясь без передышки. Листья падают, развеяны по земле, тучи, гонимые ветром, льют слезы. Дихканин с поля собрал урожай, дети ждут зиму в ожидании снега. И через раз, да. Ушундай жүрөгүмө жаккандыктан түндө отор ордунда кандайдыр бир өзүмдүн ички дүйнөм менен илком келип. Аял заты назик сиңер, гүл сиңер, аял заты айы сыңар да күн сиңер, ашыктарга арзу ырын ырдаткан, аял заты сүйүүдөгү ир сиңер. Аял заты каны сыңар жүрөктүн, аял заты жаны сыңар билектин, айыптырган азап берген илдеттен, аял заты давагери жүрөктүн, аял заты мөмөлөгөн шак сыңар, ар бир үйдө көтөрүлүп баркыңар, аруу таза махабаттын булагы, азайбасын, кемибесин бактыңар, улантылып түбөлүктү кураган, урабасын сүйүүдөгү тактыңар. Женщина нежна, как цветок, женщина, как солнце и луна. Влюбленные поют серенады, женщина, музой любви являетесь. Женщина, как сердечная кровь, женщина, мужская опора, оживляете от раны смертельной. Женщина, лекари от сердечной тоски. Женщина, как древо с плодами, вас в каждом доме чтут свято, чистейшей любви ручеек. Пусть множится счастье ваше, пусть вечно живет трон вашей любви. Рахмат. Урматтуу агайлар, эжелер, бүгүн эң сонун күн болуп атат. Калемдешибиз Зикирдин ага бүгүн ушунча элдин башын бириктирип, жакшы бир самалдыктын башаты болуп турат. Китептин ачылышы, бул да болсо бир кыргыздын келечегине бир жол салган из деп түшүнөм. Бүгүнкү китебибиздин ачылышы кут болсун. Өз китептин аты айткандай жүрөктөгү жаңырык ар дайым жаңырып турсун. Ырларыңыз давагер болуп, ырларыңыз жүрөгүңүздү давалап жүрө берсин. Чын дилимден куттуктаймын, чыгармачылык ийгилик каалайм. Ошондой эле давагерим өзүңсүн деген жакшы бир темада ырыңыз бар экен. Ошону элден калбай мен окуп коеюн дейм. Жан дүйнөмдү жабыркатып бир сезим, дава таппай, айла таппай жүдөдүм. Жан дүйнөмдү жабыркатпай көп эле эч табылгыс давагер бол бир өзүң. Жүрөк чиркин, сени дегдеп жанчылат. Күтөм дагы жолун карап канча убак. Жолугарың анык болсо жашырба, кайсы күнү жолугасың кайсы убак. Дайының жок, кай тарапта жүрөсүң. Дава таппай, сыздап барат жүрөгүм. Сага деген сезимимди соолутпай, суранарым давагер бол бир өзүңдей. Ар дайым ырларыңыз жүрөгүңүзгө давагер болуп, жүрөрүңүз чыгармачылык каалайм. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы абаларым жана келген коноктор. Сиздерге бүгүнкү биринчи кадамдагы өзүңүздүн шарапты болсун. Ар дайым аман болуңуз, үйүңүздө тынччылык. Албетте атын атса куту үйүнө китеп бүгүнкү күндө агабыздын аябагандай кубанычтуу күнү. Бүгүнкү күндө тааныбасты сыйлабас деп бүгүнкү күндө мен Москва кайрыктары адабий клубунун рет коллегиясынын мүчөсү болом. Албетте
Куш кайрылдыңызда уясына албетте кайрылат эмеспи. Мына бүгүнкү күндө биз ушул жактан тапталып, дагы эле болсо ушул ага эжелермен мен дагы эле бүгүнкү күнгө чейин тарбия алып келемин. Сиздер аман болуңуздар, сиздер аман болсоңуздар, дагы да биздей жаштар өнүгөсө берет. Сизге калуурум жалпы Москва кайрактарынын редколлегасынын мүчөсү катары деги эле ошондой эле өзгөн коомдун атынан, талант издеринин атынан, ошондой эле Москва Тамада борборунун атынан өзгөчө бир калуу тилекти айтып кетим иншалла. Аман болуңуз. Саламатсыздар, урматтуу туугандар, мен да кыскача сүйлөйм. Туш келипсиздер, урматтуу коноктор, эже агалар, жалпы эле сыйлуу коноктор. Мына алсак Москва кайрактары адабий клубунда бүгүн өзгөчө күн болуп турат да. Зикирдин агабыз да бир жаңылык киргизип отурат Москва кайрактарына. Бүгүн Москва кайрактарына болсок, Кудай буйруса, эгер чыгармачылыгыңызды таштабай ушундай китептердин ачылыштарын жасай берсеңиз, Кудай кааласа Кыргызстандын ошондой чыгармачылыгына да бир чоң салымдар дайым кошуп баштайсыз деген үмүттөбүз. Ошо ишиңизге ийгилик. Мен ойлоп калдым да, чыгармачылыкта болсо Кыргызстанга караганда бул жакта кичине мүмкүнчүлүк көбүрөөк окшойт деп калдым. Кыскасы чыгармачылыгыңыз өсө берсин. Баарыңыздар куш келипсиздер. Саламат болуңуздар. Рахмат. Бүгүнкү кечени уюштуруу үчүн мынакей Самара Насырова эжекебиздин колдосу менен жаштардын уюштуруучу тобу бар өзүнчө. Жамал эжекебиздин жеңилин жерден орун колдон алган Москва кайрактары адабий клубунун алдында түзүлгөн уюштуруучу топ. Китебиңиздин немеси ургачы болсун, өткөндө сөз болду ошондой сыяктуу ургачы болсун, дагы көп төрөй берсин. Ошо албан ийгиликтерди каалайм чыгармачылыкта. Улуу бир философ болушуңузду мен чын жүрөктөн тилейт элем. Ошо аман бололу, тынч бололу. Зикирдин чыгармачылык ийгилик изденүү жана дагы ушул мына такшалып калдым, жетилип калдым. Дагы сага бийиктиктерди каалайбыз чыгармачылыкта. Сенден үмүтүбүз чоң. Андан сырткары жалпы келген меймандар, сиздерге чын дилибизден ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ушундай эле ушул Мундус кафесинин ээси Бактияр Омурзаков, Айниса Жээнбекова сиздерге поэзия негизи поэзия каармандары, поэзия күйөрмандары, Москва кайрактары адабий клубу, жалпы Москвадагы адабий коомчулук сиздерге чоң ыраазычылыгын билдирет. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, дайыма ушундай ыр майрамы гана болуп турсун. Ыр майрамыбыз жакшы өттү деп ойлойм. Эл аз болсо дагы жүрөгүндө жүрөгү ыр соккон адамдар келди деп ойлойм. Деги эле жашоонун мыйзамында закон ченемдүү көрүнүш бул ар бир адам өзүнүн артынан бала калтырат, из калтырат. Бул закон ченемдүү көрүнүш. Биз кааласак да каалабасак да. Ал эми биздин көзүбүз өткөндөн кийин балдарыбыз, бир туугандарыбыз 1 жыл, 2 жыл эстеши мүмкүн. Андан кийин жок болобуз. Атыбыз деле унутулуп кетиши мүмкүн. Ал эми мынагындай китеп менен атыбыз калып, артыбызга из калтырганыбыз бул биздин өзгөчөлүгүбүз. Ошондуктан Зикирдин ушул китеп менен буюрса жолуң ачылды. Мындан кийин дагы тондогон китептерди жазып, китеп чыгарып коюу эле максат эмес. Ошол нерсе элдин жүрөгүнө жетип, кайсы бир ырың, кайсы бир саптарың элдин жүрөгүндө калышын. Каалаймын келечекте жолондой, алкылдай, Турар Кожомбердиевдей болгон мыкты инсандардан болушуна тилектешмин. Кудай буйруса болот деп үмүт кылабыз. Чоң рахмат эжеке, биз сиздердин из менен
Урматтуу Зекирден Рыспаев агай, сиз менен көптөн бери бирге жүрүп, бирге басып, бир туугандай болуп, жакшы мамиледе жүрөбүз. Калемиңиз курчуй берсин, жакшы ырлардын автору болуңуз. Китебиңиз дагы көп китепти ээрчитип келсин. Келечекте кыргыз жазуучулар союзунун мүчөсү болуңуз, кыргыз эл жазуучусу болуңуз, алып акын аталыңыз, ойлогон оюңуз, тилеген тилегиңиздин баардыгы орундалып, кыргыздын камчыга сап боло турган жигиттеринен болуңуз агай. Өзүңүзгө ден соолук, узун өмүр, иштериңизге ийгилик, ата мекениңизге аман эсен кайтуу насип болсун. Анан дагы өзүмдүн мына легендарные разведчики деп бул чаңга кезигет деп өзүмдүн ишканамдан, начальнигимден сурап алдым. Кечеге кетип аттым эле, жакшы агайымдын китебинин бет ачары деп. Начальнигибиз өзү дагы жаш кезинде ыр жазып ушундай поэзияга абдан кызыгат экен. Мени кайсыл жака барам десем, кой бергенин себеби да ошондо экен да. Келиңиз ошол мүмкүн начальнигимди, мүмкүн менин өзүмдүн белгимди кабыл алсаңыз. Мен дагы элдин катарында куттуктап кетейин. Көп сөз сүйлөбөйлү, бир флетер менен эле жыйынтыктап койду. Жакшы сөзүң жан эргитип адамды, жаман сөзүң жан кейитип санамды, көңүл назик чертип койсоң кулаган, жылмайганың акыбалды сураган демекчи. Зекирин ака, эч качан эч кимден көңүлүңүз оорубасын. Сизге чыгармачылык ийгилик кылабыз. Дагы чыгармачылыктын туу чокусуна бирге жетели. Эмесе биз сыйлаган, биз урматтаган агайыбыз кечигип болсо дагы ошол Зекирдин Рыспаевдин поэзия кечесинен калбайм деп жетип келиптир. Кабаледен Каразаков сыныкчы агайыбыз. Саламатсыздарбы экенсиздер, жана Москва кайрыктаган мүчөлөрү. Зекирдин ушул чыгармачылык майрамы менен жана ыр майрамы менен куттуктайбыз. Сага чыгармачылыкка ийгилик, ден соолукта бол. Жакшы ушундай кечелерде жана автосапында жолугушуп жүрө берели. Чоң рахмат. Зекирин ага, дагы биз эмнедейбиз. Айтар сөздөрүбүз, жанагылар, сизге кааларыбыз баарысы чоң-чоң ийгиликтер. Бир гана ушул китепти чыгарып гана турмуштун сыноосуна багынып калып кетпей, сиз турмуштун сыноосун жеңип жүрүңүз. Адамдар эмнеси менен калган? Ушундай айткан акылдуу сөздөрү менен жазган чыгармалары, ырлары менен элдин эсинде ар дайым сакталып келет. Сиз дагы мынага окшогон таасирдүү, таалимдүү ырларыңыз менен элдин жүрөгүнөн түнөк таап, өзүңүз дүйнөдөн өтсөңүз дагы ырларыңыз урпактарда ырдалып, айтылып кала турган инсан болушуңузга мен тилектешмин ага. Мына жана ошондой эле атайын бул жака келип кайрыктардын жетекчилери, мүчөлөрү келип отурасыздар, жана поэзия сүйүүчүлөр, Зекирин аганы урматтап келип отурганыңыздарга сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип атайын поэзияга кызыгып, ырларын, жүрөктөгү сырларын чыгарып жазган адамды келип сиздердин колдооңуздар бар үчүн биз ушинтип чыгып атабыз деген үмүттөмүн. Анан жана ошондой эле китеп чыкты дегенде эле чу деп баштаганда эле биринчи жаштарга айтылат. Бул эжелерибиз биздин башчыбыз, бизди жетектеп, көзөмөлдөп турган эжелер. Ушуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушулардын артында биз түз жүрөбүз деп айта алам. Силерге терең ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атыман жана Зекирин аганын атынан биз бир күндө же бир жылда төрөлбөсөк дагы, ар кайсы жылдарда аралыгыбыз бир канча болсо дагы, ушу Москва кайрыктары адабий клубунун ичинде биз теңбиз. Биз жаштарбыз, биз эч кимибиз бири-бирибизден кем же төмөн эмеспиз, биз баарыбыз бирбиз. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Дайым күч келипсиздер. Келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар.
кош келипсиздер, урматтуу поэзия сүйүүчүлөр. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Келиңиздер эмесе адаттагыдай эле, көнүмүш адаттагыдай жалпы сүрөткө түшүп алуу үчүн сиздерди бул жака чакырабыз. Келип бериңиздер, жалпы баарыбыз, бүт баарыбыз